жашоо өтүп кете берет туугандар. Кыяматка жакын убакыттын берекеси жок. Убакыт өтүп атат. Кандай айлар жумадай өтүп атат тууган. Жумадан жумага күндөй эле өтүп атат. Карачы, кыяматтын жакындаган белгиси туугандар. Ошондуктан келгиле, өзүбүз намазда окуйлу. Ата-энелерибиз бар, бир туугандарыбыз бар, кошуналарыбыз бар. Аларга дин жеткирбесек, иманды жеткирбесек, дават кылбасак, Алла менен тааныштырбасак, өтүп атпайбы күн сайын кетип атат. Ал акыбалы кандай болуп калат туугандар? Өтүп атат да күн сайын күнүгө Кур'ан окуганга барабыз, күн сайын жаназага барабыз. Ар бир секунда 5 адамдан кетип атат. Бирок ал кеткени ал анык эле. Куллу нафсин заиқатул маут. Ар бир жан ээси өлүм дамын татат деген. Баарыбыз тең өлөбүз да. Эртелеби кечпи ар бирибиз тең өлөбүз. Бирок маселе эмнеде? Кантип өлдү ал адам? Кандай Алла эртең жолукканда Алла ыраазы болобу ушул пендеден? Алла ошол суракты кыяматта алганда ыраазы болобу ушул пендеден? Алланын астына жолукканда жакшы жооп бере алабы? Ошондуктан урматтуу туугандар, даават менети болуп жатат. Дааваттын максаты ар бир адам бактылуу болсо экен. Ар бир адамга даават кылайлы. Алланын улуктугун айтайлы. Алланын улуктугун айталы туугандар, жеткирели. Адамдар Алла Тааланы таанымайынчачы, Алланы таанымайынча Аллах Таалага өкүмдөрүн аткарбай жүрө берет. Эң биринчи Алла менен тааныштырыш керек. Жаратуучу зат менен тааныштырыш керек.